Geçe Nutrilite Dablux MV компаниясынын витамин минералдар комплекси жөнүндө маалымат берген. Ошол видеодо бир катталуучум омега 3 комплекси жөнүндө дагы айтып бересизби деп суранган экен. Бүгүн ушул омега 3 комплекси жөнүндө маалымат берем. Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар? Бүгүн 4-2021 сиздер үчүн эң пайдалуу видеону тартам. Маалымат берем Nutrilite омега 3 комплекси боюнча. Омега 3 комплекси деген эмне? Комплекс. Ичинде витамин Е дагы камтылган. Омега 3 6 9 деп айтылат. Ошо 6-9 комплекси дагы бар мунун ичинде. Бул цифралар болсо химиялык байланыштар. Атом углеродунун молекулалары. Полиненасыщенная жирная кислота. Жарым каныкпаган май кислотасы биздин организмибизде керектүү өлчөмдө синтезделбейт. Бул омега 3 комплексин биз балыктан гана алабыз, сырткы продуктылардан. Бизге тамак аш аркылуу гана организмибизге келет. Бул жарым каныкпаган май кислотасы омега 3 айрым гана, бардык эле балыктарда бул боло бербейт. Сардинада, лосось, скумбрия, сельд деген балыктарда гана көп болот. Деңиз балырларында дагы, айрым балырларда болот. Мына Nutrilite MV компаниясынын омега 3 комплекси ошол Атлантика океанынын түбүндөгү эң ценный балыктардан алынат экен. Азыркы учурда ичип жатам. Мына аз калды. Бир капсуладан 2 маал. Мында герметичный капсулада. Окисление болбойт, бузулбайт. 2 маал ичип жатам. Ушуну биз дайыма регулярно пайдалануу менен, ичүү менен көптөгөн көйгөйлөрдөн арылсак болот. Ден соолугунда көйгөй жок адам дагы ичип жүрүш керек. Профилактика катары 25-30 жаштан кийин уже иче башташ керек. Биз жашыбыз өткөн сайын кан тамырларыбыз ичкерип, багындай жаман холестериндер кан тамырдын ички бетинде пайда болуп, саргарган майлар пайда болуп, кандын өтүшүнө тоскоол болуп, давление пайда болот. Кан басымдын жогорулашы. Муну биз дайыма пайдалануу менен ошондой көйгөйлөрдөн арылабыз. Жүрөк кан тамыр ооруларынан, жүрөк кан тамыр системасын бекемдейт. Кан тамыр системасын бекемдейт. Биринчиден көздүн көрүүсү жакшырат, мээнин иштеши жакшырат. Барган сайын мээ кичинере баштайт адамдын. Жаш өткөн сайын мээси кичинерип, Альцгеймер деген оорунун тобокели көбөйөт. Альцгеймер деген кем акылдык. Ушул оорунун алдын алат экен омега 3 комплекси. Эгер дайыма пайдаланып жүрсө. Көптөгөн окумуштуулар, көптөгөн университеттин окумуштуулары тастыктап чыккан, изилдеп, эмнеге пайда. Түштүк Австралиянын Илим изилдөө институтунун окумуштуулары айтып чыккан, аялда климакс болгондо, менопауза болгондо ошонун симптомдорун жеңилдетет деп. Ар түрлүү симптомдор пайда болот да климакста, ошол симптомдорду жеңил өткөзөт экен менопаузаны. Анан Тегеран мед университетинин окумуштуулары дагы тастыктаган эмчек рактарын, аялдардагы эмчек рактарын алдын алат деп. Бельгиядагы Ляж университетинин окумуштуулары дагы тастыктаган. Эгер ушул омега 3 комплекс организмге жетишпесе, послеродовой депрессиянын келип чыгышын тастыктаган. Аялдар төрөгөндөн кийин көпчүлүк аялдар депрессияга түшөт. Ошого чейин пайдаланып жүрсө, андай депрессияга туш болбойт экен. Даниянын Орхус университетинин окумуштуулары тастыктап чыгышкан, изилдеп. Муну пайдаланып жүргөн эркек баягы эркек уругунун сапатын жакшыртат, мужской эркек уруксуздугунун алдын алат деп
айтып чыгышкан. Бул ушул организмде жетишпесе, омега 3 жетишпесе, биринчи белгилери кожа, теринин бузулушу, чачтын түшүшү, адамдын уйкусунун качышы, мүнөздүн туруксуздугу, тез жинигелүү, тез нервденүү, бат чарчоо, анан аллергиялык оорулары бар адамдардын күчөп кетиши, көңүл бурусунун, внимательносттун азайышы, унутчактык пайда болот экен. Ушул симптомдор экен омега 3 жетишпегенде организмде. Эми каршы көрсөтмөлөрү: кимдер ичсе болбойт. Себеби канды суюлтат. Бул омега 3 комплекси канды суюлтат. Кимин каны суюк болсо, ачык жарасы болсо, ачык жеринен кан көпкө чейин токтобогон адамдар ичүүсүнө тыюу салынат. Анан кийин ичинде острый кармаган, острый язва, ошо острый холецистит, курч кармаган оорусу бар адамдарга болбойт. Анан кийин первый триместр беременность, биринчи 3 айлыгында ичүүгө болбойт. Анан кийин период лактация дейт. Эмизген учурда дагы ичүүгө болбойт. Море продуктыларга, деңиз продуктыларына аллергиясы барларга да болбойт. Ушул мен айткан каршы көрсөтмөсүнө көңүл буруңуздар, видеону толук көрүңүздөр. 3 айдан кийин кош бойлуу аялдар 3 айдан кийин барып өзүңүздөрдүн гинеколог врачтар менен кеңешип ичсеңиздер болот 3 айдан кийин. Анан суточный норманы толукташ үчүн мындай капсула, бир капсуладан 2 маал, 14 жаштан жогору бир капсуладан 2 маал 1 ай ичүү керек. Балдар үчүн дагы балык майлары бар эмвейдин. Педиатр менен кеңешип ичүү керек. Консультация алып участковый врачтан. Суткалык норманы толуктоо үчүн ушундай бир капсуладан 2 маал тамак ичип аткан мезгилде ичишибиз керек. Бул абдан пайдалуу. Ош шаарынын ичинде жеткирүү акысыз. Эмвей продуктыларына 5,5% кошулду. Доллардын кымбаттаганына байланыштуу. Эмвей продуктыларынын бардыгына заказ берсеңиздер болот. Видео жакса жазылып кетиңиздер. Омега 3-тү сөзсүз пайдаланыңыздар. Эмки видеого чейин сак саламатта калыңыздар.